Кээде ушунчалык көп жакшы иш кылабыз, көп жакшылыктарды кылабыз, бирок жаман кулк мүнөзүбүз эмнеге чыгарат экен? Кылган жакшылыктарыбыздын баарын эмнеге кетирип коюшу мүмкүн? Текке кетирип коюшу мүмкүн. Жакшылыкты кылып алып, анан кийин эртеси күн эмне кылабыз? Эй, Шумшук, өткөндө эле сага мен жардам бербедим беле деп. Бир сөз менен эмне болду? Мен суура деп айкып, асманга учкан шамалдай учуп кетти да. Ошондуктан бул мүнөз амалдарды сактай турган негизги нерселерден эсептелинет экен. Ошону бир билип коелук. Биз элге, журтка, коомго аздыр, көптүр салым койсок, Кудай Таала мына ушуну эч качан текке кетирбейт. Бүгүн болбосо эртең, эртеге болбосо бүрсүгүн сөзсүз кайтарып берет. Дүйнөгө белгилүү Сулайман Ражахи деген бир бай бар. Сауд Арабияда дүйнөнүн азыр көп жерлеринде Сулайман Ражахи деген банк бар. Сулайман Ражахи деген бул ушу адамдарга жакшылык тартуулаган адам да. Ошонун атына коюлган Саудиядагы эң бай, эң кайрымдуу адамдардан катарына кирет. Сулайман Ражахи айтат: мен дейт кедей үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Кыйналган үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Бир күн дейт мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. Мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. 1 реалдан акча чогулту дейт. Үйгө барып апаман атаман 1 реал сурасам 1 реал чыккан жок дейт. Биздин бир сом да. Пикникке чыгат экенбиз, тоого чыгат экенбиз деп биринчи классымда ушу пикникке барайлы деп 1 реал сурасам 1 реал үйдөн чыккан жок. Ыйлаганым айтпа дейт. Жумалап күн сайын ыйлайм дейт. Күн сайын ушул жака акча чогултуп атат. Анан агайым ошол пикникке чыгыштан бир күн мурун тыйындарды алып кийин тыйын бербегенин байкады дейт. Мени байкады дейт. Анан окуучулардын көзүнчө Сулайман деп турчу балам деп тургузуп бир суроо берди дейт. Суроого жооп бердим эле. Дүңгүрөгөн кол чаап койгулачы Сулайманга деп кол чаап тургандан кийин мага 1 реал берди дейт. 1 реалды кайра агайга бердим дейт деген пикникке чыкканга. Сүйүнүчүмдү айтпайт. Ушунчалык катуу сүйүндүм дейт. Пикникке чыгып келгенден кийин 1 ай менин жүрөгүмдө ошол сүйүнүч жүрүп дейт. Айлар өттү, жылдар өттү дейт. Кудай Таала мага байлык берди. Bir gün oturup Palestinalı ağayım ele deydi. Ойлонуп oturup ağayım ne istedim deydi. Ошондо ağayım maga çındap meni сураганда чындап берди экен, баягы менин баягы туура жооп бергениме берди экенчи. Мага жөн эле баягы ошол мен менен барып келсин деп оңой суроону берип бир садака кылып берди экен деп ойлондум дагы дейт. Эмне болсо дагы мен агайым көңүлүн көтөргөн деп анан агайымды издей баштадым дейт. Агайымды издеп тапсам дейт, ушул айылдын бир чекесинде жашайт экен дейт. Карып калыптыр, картайып калыптыр дейт. Агайым таап агайым менен барып сүйлөштүм дейт. Агайым, сизди көптөн бери мен издеп жүрөм. Сизден мен чоң суммада карызмын деп айттым дейт. Балам, мен эч кимге бир карыз берген адам эмесмин деп айтты дейт да. Анан ошо жылдары ушундай пикникке чыгып, анан ушундай чыкпай бир адамдын болгон окуя айтып атам дейт да, ушул бергениңиз эсиңиздеби десем, күлүп дейт, мага ошол 1 реалды кайтарып бергени келдиңби дейт. Анан жүрүңүз эми бир жерге барсам агайым баш тартат дейт, жок дейт. Агайымды коюңуз деп ээрчитип келип анан кийин шаардын ортосунан кийилтеген чоң виллага келип, агай, мынабы үй 1 реалдын акысы дейт. Балам, бул нерсе көп го дейт, агай, шашпай турабыз дейт. Дарбазаны ачып, дарбазага кирип, чоң машинаны кирип, бул машинада сиздики дейт. Агайым дейт, сүйүнүшү көккө жетип, көздөрүнөн мөлдүрөп жаштар ага баштады дейт. Балам, бул көп деп айтты эле дейт. Агай, ошол мезгилде берген 1 реалыңыз мага бүгүнкү могал үйгө караганда, бүгүнкү мына ушул машинага караганда 10 эсе, 100 эсе көп мага сүйүнүч тартуулаган деп агайыма үйдү дагы машинаны да бердим дейт.
Кудай Таалам жакшылык кылсаң кур калтырбайт. Бирөөгө сүйүнүч тартууласаң, бирөөгө сүйүнүч киргизсең, Кудай Таалам эч качан кур калтырбайт. Бүгүн болбосо эртең, эртеге болбосо бүрсүгө сөзсүз кайтарып берет. Келгиле бири-бирибизге сүйүнүч тартуулаганга, бири-бирибизге жардам бергенге аракет кылайлык. Сулайман Ибрагимовичтин карасаңыз, Сауд Арабияга 200 000 дана хурма дарак егип, 200 000 дана хурма дарак егип, жеткирип, ошол жердин баарын Кудай жолуна вакыф кылып таштагандар. 200 000. Бул бир чекеси да, кылган жакшылыктардын бир чекеси. Кудай Таалага ушу жак берсең, Кудай Таалам ушинтип берет. Айтайын дегеним, бири-бирибизге сүйүнүч тартуулайлык. Бири-бирибизге жакшылык тартуулайлык. Жакшылыктын, сүйүнүч тартуулоонун жолу толтура. Карасаңыз, жөн эле ушинтип көңүлүн көтөрүп койсок дагы, эмне? Жеп жеңил сүйүнүч тартуулап койсок болот да. Эч нерсе, жада калса бир тыйын коротпай, эмне кылып койсок болот? Адамга сүйүнүч тартуулап койганбыз да. Ишенесиздерби? Ишенесиздер, мен ушул нерсеге мен бүркүмдөй өзүм көзүм менен көрүп тургандай ишенем. Ишенесиздерби? Мен практика жүзүндө көрсөтөм сиздерге. Жөн эле жылмайып койсоң, сүйүнүч тартуулайсың да. Эң адамга сүйүнүч тартуулоонун эң оңой жолу, эң жеңил жолу, адамдын жүрөгүнө түз эң тез жете турган жол. Сен жылмайсаң, адам сага жылмайт. Сонун го. Жөн эле болду. Мен канча адамга азыр сүйүнүч тартуулап атам да. Кээ бирөөлөр ушу сүйүнөйүн деп отурат, бирок ушу эки эримди ачканга бух жетпей атат да. Дегиз келет, бул неле? Айтайын дегеним, сүйүнүч тартуулоонун жолдору толтура.